Баарына салам достор, социалдык тармактарда Ысык Көл облусунун Түп районунун Санташ айылынын Индиядан коронавирус жуктуруп, Даваттан келген тургуну деп жазылган видео тарады. Анда жаран бизде эч кандай вирус жок, үшкүрүп бышкырбайбыз деп жана врачтардын аларга мамилеси, өздөрүнүн ыкты сезери тууралуу айтууда. Кетти. Журт, биз жакшылыкка элебиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Bizde oorutun hiç kanday belgisi yok. Tükürgen yerimiz yok. Işkırgan yerimiz yok. Temperaturumuz 35,5-36. Bizge hazır bizde ayva stabilden darılaş gerek eğer doşunday oorun var bolsa. Bizge anaferon degen tabletkan içirip koyup atat. Andan başka kapельницага koyup, же болбосо горячий bir укол сайган жери жок. Өзүбүздү жакшынакай сезип атабыз мына. Эч кандай проблема жок. Ошон үчүн эч кандай паникага түшпөгүлө. Мунун баары Кудай Тааланын сыноосу. Ошол эртең дагы бир анаферон деген таблетканы алып келет, ошону өз көзүңөргө көргөзүп туруп, ичип көргөзүп туруп анан дагы жиберебиз. Ошон үчүн паникага түшпөгүлө, тынычтангыла. Biz özümüzü жакшынакай сезип турабыз. Эч кандай оорунун белгилери жок. Жакшы анда.